Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн сиздер менен триллер жанрындагы өтө бир кызыктуу, башынан аягына чейин өзүнө тартып турган 2007-жылы чыккан Сынык аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыздын күнөөсү так эле көрүнүп турса дагы, бирок сотто аны эч ким далилдей албай койду. Анда сюжет сизге дагы кызыктуу болуп жатса, адаттагыдай эле пайдалуу жарнамадан кийин тасмага өтөбүз. Элибизде эшигин көрүп төрүнөт деген өтө бир мыкты сөз бар. Дегеним Москвага эмгектенгени барган бир туугандарыбыз аэропорттон түшкөндө эле орустардын анча деле жакшы мамиле кылбагандыгы бардыгыбызга эле байкалса керек. Ошондуктан башында эле мындай болуп жатса, кийин соң документиңизде маселе болуп калса, мындан дагы чатагыраак болушу мүмкүн. Андыктан барар замат эле документиңизди таза алып жүргөнгө аракет кылыңыз. Эң эле биринчи керек болгон регистрация ДМС, ННН, СНИЛС жана башка ушул сыяктуу документтерди жасатыш керек болсо, Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Анткени тууганыбыз бул тармакта көп жылдан бери документ маселесин койон жатагына чейин изилдеп чыккан. Андыктан тасма башталгыч чагында байланыш сандарын жазып алыңыз. +7 901 547 86 17. Тасманын башында ишкерлик менен алектенген Теодор Кроуфорд деген адамды көрөбүз. Ал өзүнүн өтө бир саркич унаасына олтуруп алып эле жумуштан кийин үйүн көздөп жөнөп калган. Бирок ал үйүнө барбай жолдогу мейманканалардын бирине барып, ал жердеги эс алып жаткан аял менен эркекти аңдый баштайт. Мындан соң ал эс алып жаткандар ижарага алган бөлмөгө кирип, ал жерден дагы бир нерселерди текшерип, бул убакта эс алып жаткан эркек киши дагы эки жакты карап өзүнчө бир нерседен этияттана берди. Биз мындан соң каарманыбыз эмне үчүн аларды аңдып жатканын түшүнөбүз. Көрсө жанагы бейтааныш эркек менен эс алып жаткан аял каарманыбыздын аялы экен. Анда Тед аялы Дженниферге кайрылып, мен жумушта олтурганда ар дайым сени эстеймин, мен сени жакшы көрөмүн, бирок сенен андай жооп болбогонун өкүндүрөт деп эле аялын ошол жерде атып салат. Каарманыбыздын колунда иштеген жумушчулар тапанчанын үнүн угуп ал жерге келсе, Тед эшиктин үстүндөгү терезеге бир-эки ок чыгарган кезде жанагы жумушчу да качып кетти. Мындан соң Тед бул нерсеге атайын эле даярдангандай кийимин өрттөп, өзү жуунуп, аялынын денесин башка жакка сүйрөп алып барат дагы бир нерсени күтө баштайт. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин анын үйүнүн айланасында тартип сактоочулар толуп калганын көрөбүз. Бир кезде ал жерге тергөөчү Роберт Нунелли келет. Бул жанагы биз буга чейинки көргөн каарманыбыздын аялынын ойношу болчу. Ал жоокерлер менен Теддин үйүнө киргенге аракет кылып жаткан кезде Тед эшикти ачып Роберттин өзүн гана киргизет. Көрсө тергөөчү буга чейин Дженнифер Теддин аялы экенин билчү эмес экен. Анда колуна тапанча кармап турган Тед мен аялымды атып салдым десе, Роберт жерде жаткан аялды көрүп аны таанып калып барып эле жардам бергенге аракет кыла баштайт. Анда Тед тапанчасы менен анын артынан келип калган кезде Роберт ага кол салып, жоокерлер кирип калып эле Тедди кармап колуна кишен сала башташат. Бир кезде ал жерге дарыгерлер жетип келип Дженнифердин толук өлү эле экенин көрүшүп, аны дагы дароо эле ооруканага алып кетип, каарманыбызды болсо түрмөгө алып кетишти. Мындан соң биз Уилли Бичум деген аймактык айыптоочунун жардамчысын көрөбүз. Ал өз ишинде көптөгөн ийгиликтерге жетишип, башка кесиптештерине караганда алда канча өйдө туруп, жакында башка бир күчтүү ишканага которулайын деп жаткан. Ошондуктан ал кечки жолугушууга кийимдерин ырастап жатса эле бирөө ага коңгуроо кылып калат. Анда Уиллиге Тед тууралуу маалымат берип, жакында бирөө аялын өлтүргөнгө аракет кылыптыр. Ал сотко чейин эле күнөөсүнүн баардыгын мойнуна алгандыктан, бул иш сен үчүн оңой эле болсо керек. Ошондуктан анын сот ишинде сен айыптоочу болуп чыгышың керек десе, Уилли макулдугун берет. Ошентип сот ишинин алдын угуу иштери башталып, ал жерге Тед дагы Уилли дагы келди. Көрсө Тед мага жактоочу керек эмес деп өзүн өзү жактоону чечкен экен. Бирок Уилли бул ишке айыптоочу болгусу келбей, мен ордума башка бирөө келет деп сот иши башталгыч чагында ал жерден качууга аракет кылып жаткан. Бирок Тед аны карап сотко кайрылып, биздин иште ушул Уилли айыптоочу болсо жакшы болмок. Көзгө сүйкүмдүү жашнакай бала экен десе, сот макулдугун берип, Уилли дагы айласы жок, макул болот. Кечинде Уиллиге тергөөчү Роберт келип жолугуп, сиз Теддин ишинде айыптоочу болот экенсиз, бул нерсеге өтө олуттуу карашыңыз керек. Анткени ал башкача ой жүгүрткөн өтө бир өзгөчө адам экен. Мен андан бир нерселерди күтүп жатам десе, Уилли ага карап, сиз аны кармап жатканда ал аялымды атып салдым деп айтты беле? Анан да колунда тапанчасы турду беле? Эгер бунун баары чын болсо, аны каматып коюш оңой эле, сиз эч кабатыр болбоңуз деп ал жерден кетет. Бул убакта Уилли жаңы жумушуна которулганга аракет кылып, ал жактагы башчылардын бири Ники Гарнер деген аял менен таанышат. Ал аял каарманыбызга жагып калдуу айтор, Уилли көзүн албай эле аны карап тура берди. Бир кезде Уиллиге Форест деген тергөөчү коңгуроо кылып, биз Теддин колундагы тапанчаны текшерүүдөн өткөрсөк, анда бир дагы ок атылбаптыр. Ага болгон далилибиз азайып баратат десе, Уилли ал окуя болгондон кийин үйүнөн чыкпаптыр го. Демек анын экинчи тапанчасы бар, ал үйүндө болсо керек, аны табышыбыз керек деп айтат. Ошентип алар Теддин үйүн аябай эле тинтишип, бирок такыр эле тапанчаны таппай коет. Анда Уилли Форестке ал тапанчаны ушул жерге эле бекиткен. Биз аны сөзсүз табышыбыз керек, көбүрөөк адамдарды алып кел деп Форестке айтат. Ошентип жаңы жумушка орношкон каарманыбыз бара турган кеңсеси менен таанышып, бирок эски жумушунан толугу менен кете эле келе. Анткени Теддин сот отуруму аны
анын эски жумушу менен байланыштуу болчу. Бир күнү Тед Уиллиге ага каршы жазылган далилдердин кагазына жок деген жазууну маркер менен жазып эле жөнөтүп жибериптир. Анда Уилли түрмөгө келип каарманыбызга жолугуп, сиздин үстүңүздөн далилдер толтура. Биз сизди оңой эле каматып коебуз. Сиз аялыңызды атканыңыз аныкта десе, каарманыбыз ага карап, силердин далилиңер кагазда гана болбосо аны эч качан аныктай албайсыңар. Же эмне экинчи тапанчаны таптыңарбы, аны эч качан таба албайсыңар. Андан көрө сен мага жактоочу болуп бербейсиңби, мен сага өтө чоң бир сумма төлөп берейин. Буга кандай карайсың десе, Уилли ага жооп берип, мен сиздин айыптоочуңузмун, мен сизге эмнеге жактоочу болмок элем. Менин башымда айланып баргандай оюндарды ойной бербеңизчи. Сотто ким кимди жеңер экенин көрөбүз десе, Тед ага жооп берип, менин кичинекей кезимде чоң атамдын тоок фермасы бар эле. Ал мага тукумга окшош жумурткаларды алып келип, булардын жакшыларын тандап, жамандарын бөлүп койгонун. Жакшыларын сатабыз десе, мен ал жумурткаларды карап отуруп баардыгын жаманга чыгарганмын. Ошондо чоң атам келип мени уруша баштаганда мен ага бардыгын түшүндүрүп бердим эле. Анткени жумурткалардын эң эле жакшы дегенде дагы кичинекей болсо дагы жарака бар экен эле. Ошол сыман эле ар бир адамдын жаракасын тапса болот. Мен сиздин жаракаңызды таап койдум. Сен бул жашоодо жеңүүчү экенсиң десе, Уилли эч нерсени түшүнбөй эле ал жерден чыгып кетет. Степень повреждения? Ей нанесен ужасный, непоправимый ущерб. Ошентип сот иши башталып, Уилли ар кандай күбөлөрдү чакырып аларга суроо берип жатса, Тед бул нерселерге маани деле бербей ордунда сүрөт тартып олтура берет. Бирок бир кезде тергөөчү Роберт дагы күбө катары жооп берип жаткан. Анын сөздөрүн жакшылап тыңшап олтурган Тед бир кезде ордунан туруп, менин күбөгө бир-эки суроолорум бар. Сиз менин аялым менен ойноштук кылганыңыз чынбы десе, угуп жаткандар эч нерсени түшүнбөй. Роберт эмне кылышын билбей эле ордунан туруп Тедке кол сала баштайт. Ошентип бул окуядан кийин сот Уилли менен Тедди жанына алып келип алып эле ишти башынан териштире баштады. Анда Уилли бул адам күнөөлүү экенин мойнуна алып өзү кол коюп берди эле го. Эмне эми сотко келип алып ар кандай оюндарды уюштуруп жатат. Бул адилеттүү сотко болгон шылдыңдоо да десе, Тед ага карап, жок, мен сотто эч кандай шылдыңдаган жокмун. Мен болгону акыйкатка жетким келет. Менин кагазга күнөөмдү мойнума алып жазып бергендигимдин себеби. Менден сурак алып жатканда ал жерде тергөөчү Роберт дагы катышып жаткан. Ал мени үйгө киргенде да аябай сабап салган болчу. Менин аялым анын ойношу экени анык болду. Ошондуктан ал мени дагы уруп койбосун деп мен коркконумдан бардыгын жазып бергенмин. Бул нерсени мойнума алам десе, сот айым. Демек айыпталуучуну коркутуп мойнуна алдырышкан экен. Бул сотту адилеттүү деп атаганга болбойт. Ошондуктан Уилли, мен сага дагы 2 күн убакыт берейин. Эгер айыпталуучуга каршы далил таппасаң, биз Тедди кой беребиз деп айтат. Ошентип биринчи жолу мындай нерсеге кабылган Уилли эмне кылышын деле билбей калды. Ал эртеси эски жумушундагы башчысына келип, мени кайрадан Теддин ишине кайтарыңыздар. Мен жаңы жумушка которулам деп эле көп нерсеге маани бербей, Теддин ишинде жеңилип бара жатканымды мойнума аламын. Сизден дагы кечирим сурайм, бул жолкусунда ишке толук башым менен киришем десе, башчысы ага карап, мен сага эскертип коеюн, эгер сен бул ишти жеңиле турган болсоң, жаңы жумушка дагы которула албайсың. Мен дагы сени мурдагы ордуңа ала албаймын, жумуштан айдап жиберем десе, каарманыбыз макулдугун берип эле кайрадан ишке киришет. Ал тергөөчү Форестке барып, силер тапанчаны сөзсүз тапкыла. Ал болсо үйүндө эле болот да башка кайга жоголуп кетиши мүмкүн деп ага эскертип, өзү болсо изилдөөсүн улантып Роберт менен Дженнифердин жаткан жерине барып, алардын видео байкоосунан запистерди сурайт. Андан соң Уилли Теддин иштеген кеңсесине барса, ал жерге бирөө коңгуроо кылып калды. Көрсө бул Тед өзү экен. Сыягы Тед юристтердин башына айланып өзүнүн кылган ишинен рахат алып жатат окшойт. Анда Уилли байланышты дароо эле өчүрүп коюп издөөсүн улантып, бирок Форест адамдары менен келип Теддин үйүн канчалык тинтүүгө алса дагы тапанчаны такыр эле таппай коюшат. Айласы кеткен Уилли ооруканага барып, комада жаткан Дженниферди зыярат кылды. Анткени анын Тедке каршы башка эч бир далили калбаган эле. Анда дарыгерлердин бири Дженнифер ойгонгону менен анын мээси жаракат алган. Ошондуктан ал буга чейин болгон нерсени эч нерсесин эстей албай коюшу мүмкүн. Жада калса ал сүйлөй албай дагы калышы мүмкүн десе, Уилли ойлонуп калып, эми Тедке каршы кандай далил табам деп түшүнбөй калды окшойт. Бул убакта Уилли жаңы башчысы Ники менен жакындашып, аны менен кыз жигит дагы болуп калган эле. Анда Ники каарманыбыздын кайрадан Теддин ишине кайткандыгын угуп жини келип, сен Тед менен биринчи сот отурумунда жеңилип калганыңда биздин башчыбыз сени ишке алгысы келген эмес. Бирок мен ортого түшүп сени ишке орноштурдум. Сен болсо мага айтпай бир нерселерди кылып жүрөсүң. Теддин ишине кайрадан эмнеге кайтып жатасың деп эле жини келип нары бери басып, Уиллиге аябай эле капа болду окшойт. Уилли кечинде үйүнө келсе, анын үйүнө тергөөчү Роберт келген экен. Ал Уиллиге кайрылып, биз тапанчаны сөзсүз табышыбыз керек. Тедди каматпасак болбойт десе, Уилли, биз анын үйүн 3 жолу тинтип чыктык, такыр эле тапанчасын таппай койдук. Эми экөөбүз барып аны таба калмак белек десе, Роберт аны карап, менин далилдер сактаган жерде таанышым бар. Биз башка тапанча алып барып атайын жасап, аны Теддин тапанчасы кылып койсок болот. Ошентип аны каматып жиберебиз десе, Уилли, кой, андан көрө эс алчы деп эле үйүнө кирип кетип калды. Эртеси күнү Роберт менен Дженнифер барган мейманканадагы видео байкоону карап олтуруп, ал жерден дагы Теддин жүзүн так көрө албай койду. Бир дагы
дагы далили калбаган Уилли эмне кылышын деле билбей калды окшойт. Бир кезде ага Роберт коңгуроо кылып, мен Теддин үйүнө тапанчаны таштап койдум. Менин айтканымды жакшылап ойлонуп көр десе, Уилли эмне дешин билбей эле унчукпай калат. Эртеси жумушуна барган Уилли Мона деген жардамчы кызды чакырып, бүгүн Теддин иши боюнча сот отуруму болгонун билесиң. Сен эшикте олтуруп турсаң, мен сага бир кезде коңгуроо кылам дагы дароо эле өчүрүп коем. Ошо маалда сот залына кирип бир далил табылды деп мага айтканың. Жардамыңды берип кой десе, Мона дароо эле макулдугун берип, сот отуруму башталган кезде эле Тед ордунан туруп эле сөз баштап калат. Ал сот айымга кайрылып, мени сөзсүз актаңыздар, анткени булардын эч кандай дагы деле далили жок. Жөн эле убакытты кетирип жатасыздар десе, сот Уиллиге кайрылып, сизде жаңы далил барбы, биз ишти баштай берелиби десе, Уилли көп ойлонуп, Монага коңгуроо кылайын деп байланыш аппаратын алып, бирок ойлонуп олтуруп эле коңгуроо кылбай койду. Сыягы ал көп ойлонуп жасалма далилди чыгаруудан уялды окшойт. Ошентип соттун чечими чыгып, Тед толугу менен акталып, өмүрүндө мындай иштерден жеңилбеген Уилли сот залынан чыкпай эле олтуруп калат. Бир кезде эле эшиктен тапанчанын атылган үнү угулду. Көрсө Роберт элдин бардыгына уят болгондон бул нерсеге чыдай албай өзүн өзү тапанчасы менен атып алган экен. Jennifer'den үмүтү үзүлбөгөн Уилли кайра ооруканага келип, анын ал акыбалын көрүп, бир күнү ооруканага келген Тед менен ал жерде жолугуп калат. Анда Тед Уиллиге, сен эми мага жакшы мамиле кылгының. Анткени сен Jennifer'ден үмүт кылып атасың, бирок анын комада жатканына аябай эле көп убакыт болду. Эгер ал дагы жата берсе, менин уруксатым менен дарыгерлер ага жан берип турган аппараттарды үзүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан баардыгы менин колумда десе, Уилли чындап эле жеңилгенин түшүндү окшойт. Бирок ал жок дегенде Jennifer'дин өмүрүн сактап калайын деп анын тууган тушкандарын издегенге аракет кылып, Никиге келсе ал башын деле оорутпай жардам бергиси келбей да койду. Анда Уилли тааныш сотторунун бирине барып андан суранып, Jennifer'ди азырынча медициналык аппараттардан өчүрбөй турганга кагаз алат. Бирок ал ооруканага жетикчегенде эле Тед өзүнүн чечимин чыгарып, дарыгерлер Jennifer'ди медициналык аппараттан үзө башташкан. Анда каарманыбыз аларды колунан келишинче токтотконго аракет кылды. Бирок анын аракетинен майнак чыкпай, Jennifer дагы бул дүйнө менен кош айтышып кетет. Ошентип бул окуядан кийин арадан бир канча күн өтүп, каарманыбыздын үйүнө башчысы келип, сага коңгуроо кылсак такыр эле албай жатасың го. Мен көп ойлонуп кайрадан сени ишке алайын деп жатам. Анчалык эле чөгө бербе да, бул жашоодо баардыгыбыз жеңилебиз. Андан көрө ишке кайт десе, Уилли жок, мен ишке кайта албаймын. Башка эле иш кылсам окшойт. Мен деле кыргыздарга окшоп Англияга барып иштеп келем десе, башчысы ал жерден кетип, Уилли дагы деле Теддин ишин текшерүүсүн койбой, аны кайра изилдеп жаткан. Күндөрдүн биринде каарманыбыз Форесттин жанына келип олтурса, ага коңгуроо келип, коңгуроону кылып жаткан Тед экен. Ал каарманыбызга, мен сен менен коштошоюн деп жатканмын, ошондуктан үйүмө келсең жакшы болот эле. Анткени мен сага белегим бар болчу, аны кайда жөнөдүштү билбей сага коңгуроо кылып жатам десе. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин каарманыбыз Теддин үйүнө барат. Ал эмнегедир бул жолу өзүн аябай башкача кылып жүрүп, дароо эле Теддин тапанчасын алып, мен ушунча окуя өткөндөн кийин бир нерсени түшүнүп калдым. Биз Форест экөөбүздүн уюлдук аппаратыбыз аябай окшош экен. Ошондо гана сенин эмне үчүн аялың жана Роберт жаткан мейманканага барганыңды аңдап жеттим. Сен көрсө өзүңдүн тапанчаң Роберттин тапанчасына аябай окшош болгондуктан мейманканага барып ал жерден тапанчаларды алмаштырып, аялыңды атып салгандан кийин ал жерге Роберттин келишин билип, ал Jennifer'ди карап жаткан жерден тапанчаны кайрадан алмаштырып коюпсуң. Бирок сен аялыңды медициналык аппараттан үзүү өтө бир чоң катачылык кылдың. Анткени ал тирүү кезде башындагы окту ала албай жатканбыз. Эми өлгөндөн кийин ал окту биз алдык. Биз экспертизадан өткөрүп, окту Роберттин тапанчасынан атылганын билип алсак болот. Буга кандай дейсиң десе, Теддин башы деле оорубай. Биздин мыйзам боюнча бир кылмыш үчүн адамды кайра соттой албайт. Эми Jennifer тирилип келип өзү күбөлүк берсе дагы мени соттой албайсыңар. Мен бир ок менен 2 коен аттым, аялымды дагы өлтүрүп, анын ойношу дагы өзүн өзү атып алды десе, каарманыбыз ага карап, биринчи сот болуп жаткан учурда Jennifer тирүү болчу, эми болсо ал азыр өлүп калды. Сиз аны өз колуңуз менен өлтүрдүңүз, ошондуктан биз сотту кайрадан жандандырсак болот. Бул жагына кандай карайсыз десе, Тед кылып койгон катачылыгын түшүнүп, менин үйүмдөн тез жоголуп кеткин деп Уиллини ал жерден кетирип жиберет. Бирок Уилли жалгыз келбей, ал жерге Форесттин адамдары менен чогуу келген экен. Ошентип Теддин үстүнөн дагы бир жолу сот башталган кезде тасма аягына чыкты. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтырып, анан дагы тааныш тамырларыңыздар менен бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, үй бүлөлүүлөр жубайларыңыздардын көзүнө чөп салбай жүрүңүздөр.